9 alpinistin табышмактуу өлүмү. 1959-жылдын кышында Советтер Союзунун Урал тоолорунда 7 студент, 2 инструктор баш болуп, жалпысынан тоого чыгуу боюнча абдан тажрыйбалуу 9 алпинист Урал тоосуна экспедицияга чыгышат. Алардын башында 23 жаштагы Игорь Дитлов турган. Максат Ортен деп аталган кар баскан бийик тоого чыгып келүү. Бирок алар кайтып келген жок. Бир нече күн бою байланышка чыкпай, тынчтык болгон соң жакындары тынчсыздана баштайт. Совет бийлиги өзгөчө кырдаал деп таануу болгондуктан куткаруу тобу кечигип гана жөнөтүлөт. Бир жума өткөндө алар түнөп жүргөн палатка табылат. Бирок коркунуч ошол жерде башталат. Палатка ич жагынан бычак менен кесилип, адамдар өз эрки менен качкандай болуп калган. Аларда бут кийим жок, айрымдары ич кийимчен карда жаткан. Алар 1,5 километр радиуста ар кайсы жакка чачырап, бирөө теректе жылаңач асылып турган. Бирөөсүнүн тил жулунуп алынган, биринин баш сөөгү майдаланып сынган. Ал эми бирөө капкара көгөргөн, көзү жок жатты. Эмне болгон? Эмне үчүн тажрыйбалуу альпинисттер палаткадан түн ичинде -30 градус суукта жылаңач качып кетишти? Айрым эксперттер кар көчкү болушу мүмкүн дешкен. Бирок көчкү изи жок. Баш сөөгү талкалангандарда жаракаттын сырты көрүнбөйт. Катуу радиация менен жарылгандай. Кийинчерээк ошол аймакта ошол түнү болгон башка бир саякатчы асманда чоң ызы чуу менен учкан жарыкты көргөнүн айтат. Аскер күчтөрү ошол жерде 2 күн бою курчоого алышканы тууралуу жашырын маалыматтар бар. Бул жерде советтик жашыруун аскердик курал сыноосу болгонбу? Же өзгөчө бир табигый көрүнүшпү? Же болбосо башка дүйнөлүк, биз билбеген бир күчпү? Бул окуядан кийин Урал тоосундагы ошол өрөөн Дитлов өтмөсү деп аталып калды. 9 адамдын сөөгү табылган, бирок чыныгы себеп бүгүнкү күнгө чейин белгисиз. Орусия бул ишти көп жылдар бою жашырып келген. Бүгүн да анын чындыкка жакын жообу жок. Ал түн кар, шамал жана өлүмдүн үнү гана угулган түн болгон. Кечирим сурап кыйкырган, бирок эч ким укпаган түн.